Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 3 класс. Сабагыбыздын темасы адамдын келбети, мүнөзү. Сабагыбыздын максаты балдар окуучулар сүрөт менен иштөөгө көнүгө беришет, үлгү боюнча маек куруп жан уланта алышат, сүрөт боюнча суроо коюп аларга жооп бере алышат, адамдын келбети, мүнөзүн сүрөттөгөндү үйрөнүшөт, сынатуу сөздөрдү көбүрөөк колдонууга аракет кылышат. Текстин жана ырдын негизинде өзүнүн апасына аяр мамиле жасоо керектигин түшүнүшөт. Алган билимин турмушта колдоно алышат. Балдар, жаңы лексикалар менен таанышабыз. Тармал, бакыракай, шайыр, узун бойлуу, кыска бойлуу, кара тоору, ак жүздүү. Көрдүңөр балдар, бул сөздөрдү адамдарды сүрөттөөдө колдонобуз. Сүрөттөп көргүлөчү. Бул кимдер? Бул апасы менен кызы. Гүлдөрүн отоп жатышат. Апасы кандай адам экен? Апасы шайыр адам экен, күлүп турат. Эми балдар, сүрөттөгү балдарды сүрөттөйбүз. Бул бала кандай бала экен? Кыска бойлуу, бакыракай көз. Бакыракай көз. Денеси, мойну кыска. Токтоо. Эми экинчи кызды сүрөттөйбүз. Бул кыз узун бойлуу, чачы кыска, бакыракай көз, шайыр кыз экен. Көрдүңөрбү балдар? Ошентип сүрөттөгөндү үйрөнгүлө. Эми 4-чү көнүгүү балдар. 4-чү көнүгүүнү текст окуйбуз. Менин апам Алтынай. Менин Алтынай өзүнүн апасын сүрөттөп жазыптыр балдар. Мен апамдын аты Жаркынай. Ал сулуу аял. Анын чачы кара, көздөрү бакыракай, кирпиктери узун. Апам орто бойлуу, мүнөзү ак көңүл, шайыр, абдан мээримдүү. Мен апакемди жакшы көрөм. Көрдүңөр балдар, силер да ушинтип өзүңөрдүн апаңарды жазасыңар. Анда балдар, бүгүнкү датаны жазгыла. Тема адамдын келбети, мүнөзү. Андан кийин бүгүнкү сабакта 4-чү көнүгүү дейсиңер дагы суроолорго жооп бересиңер. Сенин апаңдын аты ким? Өзүңдүн апаңдын атын жазасың. Ал кандай адам? Көрдүңөрбү, ал кандай адам? Сулуу аял же болбосо жагымдуу, мээримдүү деп жазасыңар. Анын чачын, көзүн, кирпигин сүрөттөйсүңөр балдар. Ошентип ошол суроолорго жооп жазгыла балдар. 5-чи күнү апаке деген ыр балдар. Анда көркөм окуйбуз. Колоноңмун апаке, күндө жеген кам каймак. Чымчыгыңмын апаке, чырлыйт деп сайрап. Каркырадай апакем, таң менен кошо ойгонгон. Картайбачы эч качан, кайгыны эч бир ойлонбой. Көрдүңөр балдар, апаңардын кандай адам экенин сүрөттөп, ыр кылып жараттыр. Анда ушул ырды көркөм окуп жаттагыла балдар. Үй тапшырма 5-чи көнүгүү 38-ci бет. Ушул ырды жаттап, сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазасыңар балдар. Бүгүнкү сабакта силер эмнени үйрөндүңөр балдар? Бүгүнкү сабакта биз
adamlarda сүрөттөөнү, келбетин, мүнөзүн айтууну үйрөндүк. Ошондой эле өзүбүздүн апабызды сүрөттөй алабыз балдар. Анда бүгүн ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла.